Erkekler uyga kumar kandırış üçün, jep içiş üçün, жатып укташ üçün келбегиле. Кээ бир эркектер бар, мен аялыма жардам берем, бала карашам. Кээ бир эркектер бар, мен аялыма жардам берем, идиш жуушам дейт да. Сен ал үйдөгүлөргө жардамчы эмес, сен кааласаң, каалабасаң кылышың керек, бул сага милдет болуп эсептелет о эркек. Эмне үчүн? Себеби сен ал үй бүлөнүн мүчөсүсүн, жардамчы эмессиң сен ал жерде. Сен атасың, балдарды сөзсүз түрдө тарбия берип карашың керек. Жардам берип атам дебе, балдарды карашып. İdiş uşam жардам берип атам дебе, сен кааласаң идиш жуушуң керек. Себеби сен ал жерде тамак жеп атасың. Айтор кыскасы, сен ал үй бүлөнүн мүчөсүсүн, сен жардам кылганыңды пеш кыла. Сен кааласаң, каалабасаң кылышың керек. Сен ал үй бүлөнүн атасысың. Балдарыңды карашың керек, тарбия беришиң керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кылган, жардам берген эмес. Өзү билип, ар бир ишин кылган. Ошондой экен, эркек болойлу. Бүгүн аялдын иши андай мындай деп намыс кылыштын кереги жок. Иш маселесинде аял эркек деп бөлүнбөйт.